Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Говорит ТВны көрүп жатасыздар. Берене мен Сүйүтө Согурбай алып барам. Эми бүгүн биз болсо өлкөдө коомдук саясий абал, ошондой эле бүгүн учурда талкууланып жаткан Жогорку Кеңештеги экс-президент Албозбек Атамбаевдин кол тийбестигинин ажыратуу маселеси боюнча талкууну мурдакы депутат, коомдук саясий ишмер Адыхан Мадымаров менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кут келипсиз биздин студиябызга. Жок. Анан кийин айтсаңыз, мына эми сиз менен маектешүүнүн өзү деле бир чоң нерсе да, анткени сиз буга чейин айткам, кайталабайм деген көп. Эми сиздин натураңызды өзү билүү кыйын да, чынын айткандачы. Эми сиз баягы саясатта кайнап, ушул саясаттын мындай баардык нерсени түшүнгөн адам катары суроо бергенде дагы бир топ мындай ыңгайсыз абалдар дагы болуп калган учурлар болот да. Бирок мен болбосо ошол эле суроону бергим келип атат азыр сизгечи. Мына сиз бир топ балким башка каналдарга да бергендирсиз. Бирок мен айтайын деген, мына бүгүнкү күндө депутаттардын ушул кадамга барат жатканын сиз кандай баалайсыз? Мен 2 күн башта ошол Ньютов телеканалында чыгып, ушулар боюнча пикир алмашканбыз да. Маселе кайсыл жагдайда каралып атат? Кандай шартта каралып атат? Кандай каралуусу керек? Мыйзамдардын талаптары кандай? Мына ушуну мыйзам чыгаруу, бийликтин мыйзам чыгаруу тармагы болгондон кийин, бутагы болгондон кийин, мыйзамды аябагандай каттуу кылдат кармаш керек алар. Башка бийлик бутактарына үлгү болоор, коомго үлгү болоор деңгээлде каралыш керек да. Эми шашылыш түрдө баардыгы саясий буйртма менен өтүп атат да. Ушуну айтсаң, кээ бир түшүнгөндөр эми баягы элита болбосо дагы интеллигенция түшүнөт да. Туура айтып атат дейт. Кээлери түшүнбөй туруп эле айтып берет экен да, бул бир тарапты коргоп атат деп. Мен эч кимди коргобойм. Мен чындыкты коргойм, адилеттүүлүктү коргойм. Күнөө коюш керек, күнөө артыш керек. Бирок мыйзамга таянып, мыйзамдан кылдай кыйшайбай. Бизде конституция боюнча экс-президент деген макам аябай бийик макам. Муну 2005-жылы шашылыш түрдө кабыл алынган мыйзам. Акаевдин тагдыры ар кандай болуп тургандагы мыйзам. Негизги ошол биринчи мыйзам булак ошол 2005-жылдагы. Анан жүрө-жүрө Отунбаевага атайын булар кошумча киргизишти. Мыйзамга кошумча киргизип, өздөрү кабыл алышты. Ошол эле СДПК башында турган коалиция депутаттар демилге көтөрүшүп, ушуну кабыл алып беришти. Андан кийин шашылыш түрдө быйылкы жылы майда, апрелде, майда кабыл алышты. Анда дагы өзгөртүүлөрдү киргизишти. Бизде кайгы ушул болуп атат да, мыйзамды кабыл алып атканда дүйнөлүк эреже менен эмес, мыйзамды бир кишиге каршы же бир кишини коргоо үчүн жазылып калып атат да, тилекке каршы ушундай. Бул аябай сабатсыздык. Мен жана кезинде айтпадым беле, 2010-жылы булар шашылыш түрдө баардык жак күйүп атса, кан төгүлүп атса, референдум өткөрө коюшубуз керек, конституцияны өзгөртө коюшубуз керек дегенде мен ошол кезде айттым эле. Булар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн конституция жазып аткан жок. Бир кишинин сүрөтүн коюп алды дагы, ошого каршы конституция жазышты деген сөздөрүм бар. Ошон үчүн журналисттерге айтам. Аябай көп учурда айтам. Ушуну сактап койгула, эртең кереги тиет деп. Ооба сактайбыз дейт. Кереги тийген Мадумаров чындык ошол бир канча жылдан кийин ошол тап чыкканда заматта жок кылышат да, таппай калат. Мен айрыкча жанагы Азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна ушуну айтам. Ушуну сактап койгула деп. Мен айттым эле, бүгүнкү Атамбаевди тим эле булуттун үстүнө чыгарып көкөлөтүп, мени менен каршы, мени менен күрөшүп аткандар күндөр келет. Ушулар тээп баштайт. Мен коргошум мүмкүн деген сөздөрүм бар. Мен Айзадага дайым айтат элем да, ушуну сактап койгун, эртең кереги тиет деп. Ооба, ансыз деле сакталат дейт, бирок таппай атабыз да. Ушундай. Бүгүнкү күндө каралышы керек. Күнөөсү барбы, маселе жок. Бирок бардыгын эреже менен алып барыш керек. 2 күндө шашып, буйртманы аткарабыз деп, эртең мыскыл болуп, күлкү болуп калбашы керек.